Салам достор, Ширин Kitchen каналына кош келипсиз. Бүгүн ушундай шоколадный шифоновый бисквит жасайбыз. Өтө оңой жол менен жасалат. Мастер-класс видео болот. Бардыгын түшүндүрүп айтып берем. Видеону аягына чейин карап, каналга катталыңыз. Бизге ушул аз гана ингредиенттен жасайбыз. Граммдарын описанияга жазып коем. Сөзсүз түрдө идиштериңиздер кургак жана таптаза болуш керек. Ушундай видеодо көрсөтүлгөндөй кылып, жумуртканын сарысы менен агын экиге бөлүп алабыз дагы. Азыраак бөлүгүн кумшекердин жумуртканын агына салып, көп бөлүгүн сарысына салабыз. Дагы бир эскертип кетүүчү нерсе, миксердин винчиктери дагы кургак, майсыз болуш керек. Ошондо гана биздин орусча айтканда белогубуз аппак болуп көтөрүлүп чыгат. Жана ошондой эле, эгерде белогуңуз жумуртканын агына сарысы аралашып кеткен болсо дагы жакшы көтөрүлбөй калат. Ошол себептен өтө кылдат болуңуз. Жумурткаларыңыздагы жаңы жумурткалар болуш керек. Эгер эски болсо дагы белок бизде көтөрүлбөйт. Мынакей, мен ушундай идиште ар дайым чаям белокту. Ушундай кылып текшерип алабыз. Себеби дегенде өйдө көтөргөндө белок түшпөш керек. Ошондо гана даяр деген сөз. Андан кийин жумуртканын сарысын дагы аппак болуп көргөнчө миксердин жардамында аралаштырабыз. Май идиштерден, суу идиштерден өтө этият болуңуз. Андан кийин бул жагына бизге бат-бат даярдаш керек. Себеби дегенде белок бизде чөгүп кетет. Бат-баттан иштеш керек. Дагы бир эреже, бир тарапты гана көздөп аралаштырасыз. Себеби белогуңуз чөгүп кетет. Оңду солду аралаштыра берсеңиз, ылдыйдан өйдөгө каратып, бир тарапты гана көздөп аралаштырасыз. Бул нерсени сиз шоколадный бисквитпи, шифоновыйбы, же болбосо красный бархатпы, кандай бисквит бышырбаңыз, бул нерсени эске алып алышыңыз керек. Андан кийин сүтүбүздү, суу майыбызды коюп, дагы да аралаштырабыз. Бир тарапты көздөп, ылдыйдан өйдөнү көздөтүп. Өтө көп аралаштырыштын кереги жок. 10 минутта болуш керек, ашып барса. Бардык бисквитибиз даяр болчу. Андан кийин унубузду даярдайбыз. Унубузга какаону салып, разрыхлитель салып, жакшылап аралаштырып алабыз электин ичинде. Андан кийин мен дайым эскертип кеткендей, 3кө, 4кө бөлүп, бир тарапты гана көздөп, бат-баттан аралаштырабыз. Бул эрежелерди сөзсүз түрдө эске алышыңыз керек. Ошондо гана сиз ойлогондой бисквит чыгат. Бисквиттин көппөй калганын дагы бир себептери бар, достор. Сиз кандай нерсе бышырбаңыз, духовкаңыз менен достошушуңуз керек, мындайча айтканда. Сырын билишиңиз керек да, ошондо дагы өзүңүз билип каласыз канча градуста бисквит бышат, канча градуста пирог бышат. Ошол себептен духовкаңыз менен достошуңуз. Андан кийинки биздин дагы бир көйгөйүбүз бул духовканы 20 мүнөт аралыгында ачпаш керек. Оозун ачпайсыз. Кызыгып кетип, ачып койгон болсоңуз, көтөрүлүп жаткан бисквитке муздак аба кирет дагы, кайра ылдый түшүп, көппөй калат. Ошол себептен сөзсүз түрдө 20 мүнөт, 30 мүнөт аралыктан өткөндөн кийин гана ачып караңыз. Мисалы мен өзүмдүн духовкамдын ар түрдүү сырлары бар. Өтө
ысык таптуу духовка. Ошол себептен астына дагы үстүнө дагы фольга төшөп, андан кийин бышырып алам муну. Сиздер да ошол ыкманы колдонуп көрүңүздөр, эч кандай кыйынчылыгы жок. Унду дагы сөзсүз түрдө ээлегенде жакшы көтөрүлөт. 3кө, 4кө бөлүп аралаштырып салып алсаңыз өтө жакшы. Эгерде баарын бир салып алган болсок, сөзсүз түрдө комочкалар пайда болот дагы. Бисквитибиз ичтери толук бышпай калат. Эгер идеальный бисквит жасайм десеңиз, сөзсүз түрдө мен айткан эрежелерди эске алып жасасаңыз өтө жакшы бисквит болот. Бул рецепт өзү универсал рецепт. Ар түрдүү тортторго колдонсоңуздар болот. Snickers тортуна мен үй шартында крем жасап, ошого колдоном. Эгер анда видео рецептин кааласаңыздар, сөзсүз түрдө комментарийге жазып өтүңүздөр. Мен 90 градуста 40 мүнөт аралыгында бышырып алдым. Өзүм башта эске алып кеткендей фольга төшөп, сиздер пергамент кагаз колдонсоңуздар дагы болот. Мынакей бисквитибиз бышып чыкты, достор. Мен духовканын ичинде дагы муздатам, андан кийин сыртта дагы муздатып барып кесемин. Ушундай укаланбаган, аккуратный биздин бисквиттерибиз даяр болду. Сөзсүз түрдө каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыз. Бул мен үчүн, менин каналымдын өркүндөп өсүшү үчүн өтө маанилүү, сиз үчүн оңой. Ошондой эле видеону аягына чейин көрүп, колдоп өткөнүңүздөргө рахмат. Милдеттүү түрдө жасап көрүүңүздөргө кеңеш беремин.